Мен турган жай Бишкек кант сүт ишканасы. Аталган ишкана карантин башталгандан баштап өзүнүн ишин токтоткон эмес, бардык санитардык талаптарды аткаруу менен учурдадагы ишин ийгиликтүү алып барууда. Ичинен чыккан продукциянын көлөмү азайганы менен экспорттоодагы өз нугунда кетип бара жатат. Себеби Казакстанга жумасына 10 тонна продукция экспорттолот. Учурда Россия Федерациясы менен да сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ишкананын кире беришинде колду дезинфекциялоочу каражаттар коюлган. Кызматкерлердин дене табы күн сайын эртең менен текшерилет. Алыста жашагандар жатып иштеп жатышат. Сүт азыктарын өндүргөн ишкананын өндүрүш башчысы Алмаз Орозов санитардык эрежелерди сактоого өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтып, айрыкча тамак аш даярдоо жараяны тыкыр көзөмөлгө алынып жаткандыгын билдирет. Кире бериштен баштап жумуштан иштегенин башынан аягына чейин, кеткенге чейин, жада калса кишинин үйгө барып келгенине чейин ошонун баарын көзөмөлдөп, анан кийин элдерге маалыматты берип, биринчиден маалыматты берип, көзөмөлдөп, анан кийин жанагыда санитайзерлер менен температураны өлчөгөн буюмдар менен камсыздап туруп, азыркы учурга 100% деп эсептейбиз, камсыздап талаптарга жооп берип иштеп жатабыз. Учурда иштеп жаткан ишканалардын санитардык абалын текшерген рейдтин алкагында Кант шаарынын борборундагы тамак аш сатуучу дүкөндөр да текшерүүгө алынды. Вирустан коргонуу эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, сапаты начар дезинфекциялоочу каражаттар дагы табылды. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев жарандардын коопсуздугу үчүн антисептиктер гана эмес, санитайзерлердин дагы болушу керектигин эскертти. Бул сиздин коопсуздугуңуз, бул биздин коопсуздук, бул жалпы коомдун коопсуздугу. Бул дүкөндө 4 кызматкер иштейт. Алар санитардык эрежелер толук аткарылып жаткандыгын айтышат. Утром приходим, все хлорка у нас в магазине перемывается, техничка все полы. Аралыкты сактоо, бет каптарды тагынуу, таң эрте ишке келген кызматкерлердин дене табын текшерүү, дүкөндүн ичин дезинфекциялоо жумуштары күн сайын аткарылып жатат. Буга чейин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин кызматкерлери келип текшеришкен. Рейдтин алкагында банктар жана чач тараштар да текшерилди. Азыр Чүй облусунда өнөр-жай ишканалары, курулуш, соода, сулуулук салондору, такси кызматы жана унаа тейлөөчү тармактар иштеп жатат. Санитардык эрежелерди аткаруу тапшырмасы коюлганы менен ага баш ийбегендер да жок эмес. Бүт магазиндердин баарына тең мэрия, Кант шаарынын мэриясына дагы предписаниясын баарын тең бергенбиз. Кандай иштеш керек, кандай санитардын состояниясын караш керек, анан кийин жеке өз киши кантип сактаныш керек. Анча деле нарушениялар деле болгон жок. Эми баягы эл биринчи күнү баягы 11-ден баштаганда анча-мынча болду. Анан кийин өзүнүн калыбына азыр келип туруп бүт баары тең өзүнүн камсыздык коргоо эмелерин баарын тең эметип атат да, соблюдать этет. Чүй облусу боюнча санитардык нормалардын аткарылышын көзөмөлдөөчү 30 мобилдик бригада түзүлгөн. Алар өзүнө тиешелүү аймактарда күн сайын иш алып барышат. Санитардык эрежелерди аткарбаганга айыппул салынат же ишкананы жабуу аракети көрүлөрүн тиешелүү кызматтар эскертишет. Эрежени бузгандар, мынакей мен жана белгилеп кеттим, ошол ишти биз 3-4 айдан бери жүргүзүп келатабыз. Бул биздин жарандарга көнүмүш адат эле болуп калды. Мындай күнү келгенде тактап ушул эреженин одоно түрдө бузулганы биздин тараптан да болгон жок. Ошого чоң ыраазычылык билдиребиз. Эл дагы ошого түшүнүк менен мындай көнүмүш адат болду. Эл ошого түшүнүү менен баягы көңүл буруп иш аракетин жасап, ошого ыраазычылык билдиребиз. Эрежеге баш ийбегендерге азырынча эскертүү гана берилди. Ал эми мобилдик топтор аймакта эпидемиологиялык кырдаал турукташканга чейин иштешет. Айзагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.